Салам достор, азыр мен сиздерди ушундай болгон бир китеп менен тааныштырам. Бул 1400 тапшырма деп аталат. Бул китепти сиз биздин Telegram каналдан таба аласыз. Же болбосо интернеттен дагы табып, кеңири таанышып алсаңыз болот. Бул китепте жалаң тапшырмалар берилген. Жана дагы бул китеп орусча экен, анын кыргызчасын таба албадым. Колумдан келишинче бул китептеги тапшырмаларды кыргызча которуп түшүндүрүп бергенге аракет кылам. Эгерде которуудан же башка жерден ката кеткен болсом, аны сөзсүз түрдө комментарийге жазып коюңуз. Жана мен кийинки видеолордо ал катаны кайталоого аракет кылам. Албетте бул сыяктуу видео тартуу эгер сиздер үчүн пайдалуу болсо, улантайын. Аны билүү үчүн мындайча кылалы. Бул видеонун астына лайк басыңыз. Эгерде лайктардын саны 20-дан ашса, анда кийинки видеону тартам. Эгерде 20-га жетпей калса, демек мен бул видео сиздер үчүн кызыктуу эмес деп эсептейм жана бул түрдөгү видеолорду тартпаймын, тартууну токтотом. Эми тапшырмаларга өтөлү. Бул китепте тапшырмалар 7-беттен башталат экен. Вывод информации на экран. Экранга маалыматтарды чыгаруу. Бул жердеги тапшырмалар жетишерлик деңгээлде жөнөкөй экен, аларды карап чыктым. Аларды жөн гана иштесеңиздер болот. Эгерде кандайдыр бир кыйын маселеге туш болсоңуз, аны да комментарийге жазып коюңуз. Мүмкүн кийинки видеолордо ошол маселелерди карашыбыз мүмкүн. Азыр биз бардыгыңыздар үчүн кызыктуу болсо керек, татаалыраак болгон маселелердин чыгарылыш жолдорун карайлы. Албетте жолдор эмес, жөн гана чыгарылышын карайлы. Бир гана жолун карайбыз. Окшош маселелерди карабайбыз бул жакта. Жөн гана бири-бирине окшогон маселелерди чыгарганга аракет кылабыз. Мынакей бул жерде задачи повышенной сложности деген бөлүм бар экен. Бул жактагы тапшырмалар, демек, татаалдаштырылган тапшырмалар. Мен оюмча бардыгыңыздар үчүн ушундай тапшырмалардын жооптору кызыктуу болсо керек. Азыр биз бул жакта биринчи тапшырманын чыгарылышын карайбыз. Бул жакта экинчи тапшырма менен үчүнчү тапшырма, булар окшош эле тапшырмалар экен. Алардын чыгарылыштары окшош эле болот. Биринчи тапшырманы окуп көрөлү. Даны цифры двух целых чисел. Двузначного А2, А1 и однозначного Б, где А1 число единица, А2 число десятков. Получить цифры числа равную сумме заданных чисел. Известно это, что это число двузначное. Слагаемое из двузначного числа и числа результат не определяет. Условный оператор не использует. Демек, бул жакта бизге эки бүтүн сандын цифралары берилиптир. А2, А1 деген бул эки орундуу сан экен, жана Б деген бул бир орундуу сандын цифрасы экен. Бул жакта А1 бирдик, ал эми А2 бул ондук. Эгер бирдик ондук дегенге түшүнбөсөңүз, мисалы үчүн 20 деген сан бар. Анын алдындагы эки саны бул ондук болот, ал эми артындагы 0 бул бирдик болуп эсептелет. Жана бул Б жөн гана бирдик экен, ал жөн гана бир сан. Жана биз табышыбыз керек получить цифры числа. Демек, кандайдыр бир сандын цифраларын табышыбыз керек. Ал сан берилген сандардын суммасына барабар болуш керек. Караңыздар, бул жердеги А2 жана А1 бул бир сан. Жөн гана бөлүнүп жазылган, цифралары бөлөк-бөлөк болуп турат. Бирок ал бир сан. Жана дагы бул жакта слагаемый, мен оюмча бул эскертүү же болбосо кандайдыр бир чектөө деп которулушу мүмкүн. Анык котормосун таба албадым. Двузначное число и число результат не определяет. Демек, бул жакта эки орундуу берилген санды биз анык бир өзгөрмөгө карбашыбыз керек. Ал чачык абалда туруш керек, ушундай чачылган абалда болуш керек. Бири-бирине бирикпеш керек. Жана бул жакта чыккан жалпы жыйынтыктагы сумма дагы чачылган абалда болуш керек. Цифралары бөлөк-бөлөк жазылышы керек. Алар эгер бир жака биригип калса, анда бул ката болуп эсептелет. Жана условный оператор не использует. Демек, шарттуу операторларды бул жакта колдонууга мүмкүн эмес. If, else, elif деген операторлор бул жакта колдонулбашы керек. Убакытты көп коротпой, бул жакта кодко өтөлү. Командный строканы чоңойтайын.
Жана бизде мындай экен. Бизде кандайдыр бир A1 саны цифрасы, A2 цифрасы жана B цифрасы берилген. Аларды биз экранга чыгарышыбыз керек. Аны биз сырттан киргизишибиз керек. Ушундайча кылып, аларды биз сырттан киргизе алабыз. Эми бул жакта андан кийин караңыздар, бул жакта эмне кылуу керек? Бул A2 ондук сан, A1 бирдик. Алар бир сан албетте, жана аны B'га кошушубуз керек. Жана жыйынтыктын цифраларын биз экранга чыгарышыбыз керек. Ал жыйынтык бир сан эмес, мындай чачыраган цифра түрүндө экранга чыгыш керек. Бул жакта биз бул эки орундуу санды бириктирбешибиз керек. Ошондой шарт бар. Демек, бардыгыңыздар билесиздер, эки орундуу санга бир орундуу санды кошкондо эң алгач бирдиктер кошулат. Мисалы үчүн 23гө 8ди кошсок, эң алгач бирдиктер кошулат, 8 менен 3 кошулат. Ал бизде албетте 11 деген жыйынтык болот жана 1 көмүлгө чыгат, 1 түшөт астына, 1 жазылат. Жана ал 1 көмүлдөгү 1 2ге кошулат. Жыйынтыгында бизде 31 деген сан пайда болот. Эгер 31 деген сан чыкса, биз аны 31 эмес, 3, 1 деп бөлүп экранга чыгарып беришибиз керек. Ал үчүн эмне кылуу керек? Ал үчүн эң алгач бирдиктерди кошуу керек албетте. С барабар A1 плюс B. Андан кийин эгерде бул бирдиктердин суммасы эки орундуу сан болуп калчу болсо, эгер болбосо дагы биз аны 2ге бөлүп алышыбыз керек. Бирдик жана ондук кылып. Эгерде ал жөн гана бир сан чыкса, мисалы үчүн 5ке 4 же болбосо кандайдыр бир кичинекей сандар кошулуп бир эле орундуу сан болсо дагы эле биз аны бөлүшүбүз керек. Ал үчүн эмне кылыш керек? Ал үчүн кандайдыр бир x символун биз бөлүп алышыбыз керек. Бул x өзгөрмөсүнө биз анын бирдигин сакташыбыз керек. Келиңиздер ушуну ондук кылалы. Анын ондугун сактайлы ушуга. Ал үчүн биз мындайча кылып аны бөлүшүбүз керек болот. Андан кийин y кандайдыр бир y өзгөрмөсүнө биз анын бирдигин сакташыбыз керек. Ал үчүн биз аны мындайча кылып бөлүшүбүз керек. Эмне үчүн ушундайча болорун бул жакта Python сабактардан карап көрсөңүз болот. Ошол эле каналдын ичинде математикалык амалдарда булар эмне иш аткарарын мен кенен түшүндүрүп берген. Эми демек биз бул жакта ондук бөлүктү алдык, бирдик бөлүктү алдык. Эми эмне кылуу керек? Эми биз бул жактагы сандын ондук бөлүгүнө бул жердеги ондук бөлүктү кошушубуз керек. Жана ал мындайча болот. A2 кошуу барабар бул жака y деген мындай y эмес, бул жакта x болот. Ондукка ондукту кошобуз. Жана биз экранга мындай жыйынтыкты чыгарып беришибиз керек. A2 жана бул жакта азыр көрөйүн y экранга чыгарышыбыз керек. Эми программаны иштетели. Python test.py иштетсек, бул жакта эч нерсе чыккан жок, анткени биз бул жерде сактаган жокпуз. Эми кайрадан иштетели. Мынакей, эми биз кандайдыр бир 3 сан киргизишибиз керек. 3 символ. 2, 3 жана 4 болсун. Бул жерде көңүл буруп кетчү нерсе 3 бул ондук. Демек бул 32 деген сан. 32 деген санга биз 4тү кошсок 36 деген санды алабыз. Демек бизде жыйынтык 3 жана 6 деген жыйынтык чыгыш керек. Программаны иштесек, мына 3, 6 деген мындай жыйынтык алдык. Эми башка бир маани киргизип көрөлүм. Чоңураак сандар болсун, мисалы үчүн 6, 7, 9 болсун. Бул жерде 76 деген сан. 76га 9ду кошсок, биз 85 деген маанини алабыз. Демек биз жыйынтыгында 8-5 деген маанини экранга чыгарышыбыз керек. Мынакей 8-5 деген маани экранга чыкты. Мен оюмча бул маселенин чыгарылышы бардыгыңыздар үчүн түшүнүктүү болду деп ойлойм. Эми кийинки
Бул жактагы эки маселе, андан кийинки эки маселе ушундай эле болуп чыгарылат. Аларды өзүңүз китептен карап көрсөңүз болот. Демек биз башкачараак болгон кийинки маселеге өтөлү. Бул жакта мындай маселе бар. Аны көрөлү. Дано целое число k. Так, k берилиптир. Ал 1ден чоң же барабар жана 180ден кичине же барабар болуш керек. И последовательность цифр. Жана сандардын удалаштыгы берилген ушундай түрдө. 10дон баштап 99га чейинки сандар бири-биринен жабыштырылып ушундай түрдө берилген, который выписаны подряд все двузначные числа. Эки орондуу сандар бири-биринен жабыштырылып берилген. Жана аныктоо керек. Номер пары цифр, в который выходит какая цифра. Бул жактан биз ушунун номерин аныкташыбыз керек. Канча номерде кайсы цифра турган, кайсы пара, кайсы жуп цифра тургандыгын аныкташыбыз керек. Аны азыр кийинчерээк түшүнүп аласыздар. Андан кийин двузначные числа образованы пары цифр, которые выходит какая цифра. Бул жакта эки орондуу сан экен. Ошол канда турган ошол цифраны табышыбыз керек. Демек аны биз экранга чыгарышыбыз керек. Жана бул жерге цифру, если известно, что k четное число, нечетный k так сан, жуп сан болсо деп. Демек негизги тапшырма биз ошол канча санды табышыбыз керек жана анын жуп кылып чыгарышыбыз керек. Жуп кылып дегенде эмне? Бул жакта караңыздар, бул 10 саны, бул өзү 0 жана 1 цифраларынын бир жуубу. Эгер бизге 2 деген сан берилсе, k2 болсо, анда биз 10ду чыгарышыбыз керек. Анткени 1, 2 ал 0 болуп келет. Жана 0 бул жакта 1дин жуубу. Ал бул жакта 1дин эмес. Биз жыйынтыкка 0,1 эмес, 10 деген жыйынтыкты чыгарышыбыз керек. А эгер бул жакта бизге 1 деген мындай жыйынтык ошол 1дин номери келсе, караңыздар, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5-чи номер экен. 5 деген k 5ке барабар болсо, биз экранга 11ди эмес, 12ни чыгарышыбыз керек. Анткени 5-чи номерде 1 турат жана анын жуубу 2. Бул 12 цифрасы болот. Ошону биз экранга бөлөк-бөлөк кылып, же болбосо кошуп чыгарсак деле болот менин оюмча. Ал жөнүндө эч кандай маалымат айтылган эмес, аны бөлүп же кошуп чыгаргыла деген маалымат айтылган эмес, ошондуктан кошуп деле чыгарсак болот. Жана дагы бул жакта бир эскертүү берилиптир. Величина строкового типа не использовать. Демек, саптарды колдонбош керек. Сап тибиндеги чоңдуктар бул маселеде колдонулбаш керек. Эми көп узаттырбай бул маселенин чыгарылышын карап көрөлү. Албетте, мен чыгаргандай кылып чыгарыбын, сөзсүз түрдө мен чыгаргандай кылып чыгарыңыздар деп айтпаймын. Өзүңүздөр каалагандай кылып башка жолдор менен чыгарсаңыз болот. Бирок бир шарт бар. Бул жакта сиз сапты колдоно албайсыз. Саптын ордуна бул жерде биз тизмелерди колдонсак болот. Албетте, тизмелердеги элементтер биртектүү болот. Жана биз аны массив деп алсак болот. Массивде биртектүү элементтердин жыйындысын айтабыз албетте. Программа мындайча болот. Мен аны көп түшүндүрүп отурбоо үчүн жазып, жөн гана даярдап койдум жана аны азыр кеңирээк түшүндүрүп берем. Мынакей, программа мындайча болду. Бизге сырттан кандайдыр бир k саны берилет, ал бүтүн сан болот. Жана мындай удалаштык. Албетте, бул удалаштык сырттан берилиши керек. Биз аны мындайча кылып дагы жазсак болот. Эгерде олимпиадада же болбосо башка жерлерде берилип калчу болсо, анда ал сөзсүз түрдө сырттан киргизилиш керек. Мындайча болуп киргизилиш керек. Бирок биз аны жазып отурбоо үчүн, бул жакта экранга ал удалаштыкты жазып отурбоо үчүн жөн гана даярыны жазып койдум. Мынакей, ушундай кылып эле. Бул 41ге чейин эле уланды. 99га чейин улансак болот. Бирок биз эгер ушул сандардын аралыгында туура жыйынтыкты чыгарып бере алсак, демек 99га чейинки сандардын аралыгында деле туура жыйынтыкты чыгарып бере алабыз. Эми бизге эмне керек? Бул жакта биз ар бир элементке, бул жакта 1ге, 0го
жана мындай 2-ге өзүнчө кайрыла албайбыз. Бул бир бүтүн сан. Ошондуктан биз аны ар бирине өзүнчө элемент кылып бөлүп чыгарышыбыз керек. Ал үчүн биз аны мындай бир массивдин бош массив жарыялайбыз жана ар бир элементти бул массивдин ичине өзүнчө элемент катары сактайбыз. Ал үчүн бизге цикл керек болот. Цикл качангача уланат? Качангача бул n 0-го барабар болгонго чейин уланат. Эгер барабар болуп калчу болсо, анда цикл автоматтык түрдө токтойт. Жана бул жакта эмне болот? Биз ар бир итерацияда бул массивдин ичине бул жактагы сандын акыркы цифрасын кошуп барабыз. Акыркы цифрасын бул жака сактайбыз. Мына өзүңүздөр көргөндөй аны сактайбыз. Жана ошол эле убакытта бул санды биз онго бөлүп барабыз. Ал учурда эмне болот? Бул жакта биз мындай операцияны аткарганда, демек бул жакта бир акыркы сан бөлүнүп калат жана ал ушул тизменин ичине кошулат. Жана андан кийинки операцияда бул сан бул жерден өчөт. Ушундай болуп, бул жакта сан калбай калганга чейин бул цикл уланат. Андан кийин бул жакта реверс функциясы колдонулган. Эгер аны колдонбосок, аны мен азыр комментарийге алайын. Жана бул жактагы комментарийге алып, эмне болорун сиздерге көрсөтөйүн. Эгерде реверс функциясы колдонулбаса, анда эмне болот? Анда караңыздар, программаны эгер иштетсем, бул жака мындай кылып туруп, программаны кайрадан иштетейин. Бул жака бир сан жазабыз жана караңыздар, мындай жыйынтык болот. Бул жакта сандар аягынан башына карай мындайча болуп жайланышып калды. Караңыздар, бул жакта 4, 1 деген. Мына бул жакта 1, 0 бул жердеги 10. Ушундай болуп, мына бул жердеги көргөнүңүздөр бул 41. Реверс функциясы аны бул жака бизге 10 кылып аударып берет. Эгер комментарийден мындай кылып чыгарсам жана программаны кайрадан иштетчү болсом, анда бизге мындай жыйынтык берет. Караңыздар, алар биз каалагандай болуп жайланышып калды. Мынакей 1 бул жерде турат, 0 бул жерде, мына бул экөө бир жуп болуп эсептелинет, 10. Бул экөө бир жуп болот, 11. Бул каалагандай ушундай болуп эсептелинет. Эми андан кийинки программалар эмне иш аткарат? Бул жерде шарт коюлган. Эгерде k жуп сан болуп калчу болсо, мисалы үчүн караңыздар, бул жакта 1 турат. Демек, ар бир сандын, бул жакта ар бир сандын ондугу так орунда турат. Караңыздар, 1 деген номерде 1 саны бар, ал ондук болуп эсептелинет. Бул жакта 3 деген дагы 1, бул дагы ондук. Ал эми жуп орундарда, жуп номерлерде ал бирдиктер жайланышкан. Караңыздар, бирдиктер. Ошондуктан биз анын жуп же так экендигин текшеришибиз керек. Бул жакта китепте дагы ушундай шарт коюлган, мынакей. Мынакей бул жерлерде. Эми программага кайталы. Программага кайттык, мынакей. Караңыздар, эгерде ал сан жуп болуп калчу болсо, бирок бул жерде дагы бир башты айланткан нерсе бар. Бул жерде тизмеде сандардын индекстери деген бул жакта аталыш бар. Алар 0дон башталат. Демек, чындыгында биз так деген маани бул жакта жуп болуп калат. Ошондой болот. Эгерде бул жуп болуп калчу болсо, анда биз так орунду текшеребиз. Ушундай бир аз баш айланган бар. Бирок биз эгер ал кодду жазып, эгер өзүңүз өз алдынча иштетип көрсөңүз, сиз ага оңой эле түшүнөсүз. Анда мындай жыйынтык болот. Бул жерде мындай жазылышты, менин оюмча, сиз билсеңиз керек. Ал бир сан болуп жазылбайт, жөн гана бири-бирине кошулуп калат. Жөн гана буларды жазып бүтүр менен бөлүп койсок болмок, бирок анда арасында кандайдыр бир аралык калып калат. Ошондуктан аралык калбоо үчүн биз бул түрдө жаздык. Эми караңыздар, эгерде жуп болуп калчу болсо, анда k турган орундан 2-ни кемитебиз. Башкача айтканда, караңыздар, бизге 3 деген бир маани берилип калды. 3 болду. Анда биз бул жактан карайбыз. 1, 2, 3. Демек, бизде ушул берилген
3 берилген. Жок, биз бул жакта жуп сандарды карап атабыз. Демек биз жакта бизге жуп сан берилсин. Мисалы үчүн 4. 4 деген мындай сан берилген. Мынакей 4-түнчү номердеги 4-түнчү номер берилген. Демек, ал бул жерде. Бирок бул жактагы элементтин индекси 0, 1, 3кө барабар болот. Анткени индекстөө 0дан башталат. 3кө барабар болот жана биз экранга чыгарганда k-2 дедик. Демек, k дегенде бул 4тү алат, 4-түнчү элементке кайрылат. 4-түнчү элементке кайрылганда ал бул элементке кайрылат. Караңыздар, бул элементке кайрылат дагы. Ушун менен иштейт. Ошондуктан биз андан 2ге бул жака өтөбүз. Жана бул элементке келебиз. Ушул элементти биринчи чыгарабыз. Албетте бул ондук болот. Андан кийин k-1. Дагы эле ушул элементтен 1ге бул жака ылдыйга түшөбүз жана 11 болуп, бул жака 11 деген жыйынтыкты чыгарабыз. Эгерде бул жакта k саны так болуп калчу болсо, else деген оператор иштейт анда биз мындай кылабыз. Эң алгач k-1 чыгарабыз. Мисалы үчүн караңыздар, 3 саны берилип калсын. 3-түнчү номердеги бул 1 болуп турат. Демек, биз ушуну чыгарышыбыз керек. Бирок бул жактагы индекстөөдө бул экинчи орунда турат. 3 бул жерде. Бул жерде 2 турат. Албетте бир аз баш айланган болушу мүмкүн, бирок албетте аны түшүнүп кетесиздер. Анда биз k-1ди биринчи орунга чыгарабыз. Демек, бизде ал бул элементке кайрылат дагы, бир орун бул жакка жылат. Ошентип отуруп, андан кийин k-нын өзүнө кайрылабыз. Демек, бул элементке кайрылабыз. Жана биз экранга 11 деген жыйынтыкты чыгарабыз. Албетте программаны иштетейин жана бардыгы түшүнүктүү болот. Иштетсем, мынакей бизден бир санды сурады. Биз кандайдыр бир санды берели, мисалы үчүн 6 болсун. Анда бизге 12 деген жыйынтыкты мындай кылып чыгарып берди. Бул кандайча болду? Эми эсептеп көрөлү. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Демек, бизге 2нин номери берилиптир. Жана албетте бизге 21 деген жыйынтык эмес, 12 деген жыйынтык чыкты. Бул туура. Дагы бул программанын тууралыгын текшерип көрүү үчүн бир аз чоңураак сан берип көрөлү. Мисалы үчүн, бул жакта мен текшерүү үчүн оңой болуш үчүн 9 деген санды берип көрөлү. Жана бизге 14 деген майын чыгарып берди. Аны текшерели. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мынакей 9. Бизде ал 1ге барабар экен. Жана анын жуубу бул жакта 31 эмес, албетте 14. Демек, программа бизге туура жыйынтыкты чыгарып берди. Бул программаны өзүңүзгө жараша башкача кылып өзгөртүп жазсаңыз деле болот. Аны бул түрдө эмес, башкача кылып жазсаңыз болот. Бирок ушундай түрдө караңыздар, бир аз көркөмүрөөк көрүнүп турат. Достор, ушуну менен бул видеону аяктайбыз. Албетте бул видео сиз үчүн пайдалуу болгон болсо, албетте дагы лайк басыңыз жана каналга катталууну унутпаңыз. Комментарийге дагы өз оюңузду жазып коюңуз. Жана дагы бул китеп боюнча түшүнбөгөн мисалдар болсо, аларды комментарийге жазсаңыз болот. Эгерде ал чындап эле кызыктуу, башкалар үчүн да кызыктуу болсо, ал маселе жөнүндө дагы видео чыгып калышы мүмкүн. Жана албетте видеонун башында айтып кеткендей эле, эгер бул видео 20 ашык лайк топтосо, анда кийинки видео чыгат жана башка маселелердин дагы чыгарылыштарын карап көрүшүңүз мүмкүн. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кайрадан көрүшкөнчө.